Мына Сарқұловта азыр мэрия менен айтып атпайбы? Мэрия менен УЗР бар. УЗРде семечка сатып аткан бечараларды күндө жүктөп кетет да ошкозордон. Бирок Вега 3 жылдан бери төлөбөгөндүгү тууралуу эмне үчүн? Булар согласовать этиш керек эле. Мына жакта жазылат, дислокацияны булар утверждать деп атат. Без согласия. Жергиликтүү бийлик менен уруксаты жок деп атат. Бул түздөн-түз Кыргызстандын жергиликтүү бийликке кылган мамлекеттин бюджетине болгон кыянаттыгы бул ГУБДнын. Жергиликтүү бийликке аренданы төлөдүбү, алар менен согласовать этпи. Мына бир суткада 16-17 киши болуп атат Ош-Бишкек жолунда. Эмне үчүн ошол жака Вега компаниясы жана үшбүктүүлөрдү койбойт? Авариянын эң чоң проблемасы бирөөсү уктап кеткени, бирөөсү мас абалында. Калган учурда дээрлик аз. Бирок булар аварияга өлүмгө шылтады дагы коопсуз шаарды бүгүн пайдаланып атат. Ушуга конкреттүү мындай манипуляция кылбай четко ачык көрсүн. Анан мына жерде Вега компаниясы отурат. Азыр көрөт, менин сөзүм калп болсо, айтыңыздар ушул жерде, коллеги. Мына Вега компаниясынын номери 91 жол эрежесин бузган. Азыр көрөлү. Чын эле бузбадыбы? Ким отурган? Видеосуна чейин көрсөтүп берсин. Водители ким эле? Ошол нерселерди көрсөтөт. Анан мына Жеңиш Разаковдука 264 жол бузган. Мына номер 8899 деген номер. Подложный номер менен жүргөн. Мына ушундай нерселерди кармабайбы? Кылмыш иштерин булардын вазифасын Вегага чыгып биз көрө албайбыз да. Уруксат берсеңиз, аз бермедим. Алмаз. Уруксат болсо, жок, эмне көрө албайт? Көрсөңүз? Бул тест, биз бул депутатты мен жана башка айтып кеттим. Бул инфраком деген мамлекеттик ишкана. Бизде андай достугубуз жок. Айтыңызчы, эмнеге сиз жана 91 жолу айып пулду төлөбөй бүгүнкү күндө ошол тестовый режим деп кетип калдыңыз? Биз бузган жокпуз аны. Кандай бузган жокпуз? Сүрөттөр менен фактылар менен көрсөтүп атпайбы? Вы со мной так не разговариваете. Вы немножко тон снизьте, хорошо? Вы нормально. Ошого жеткизип атпайсыңар. Вопрос нормальный. Эмне үчүн төлөбөй атасыңар ошого? Биз бузган жокпуз аны, во-первых. Во-вторых, мы их не отменяли. Так көрсөтүп турбайбы? Ким? Сүрөттөрдү көрсөтүп. Все вопросы государственным органам. Мы же не отменяем их по закону. По закону кто отменяет? 2 жылдан бери Баратова 2 жылдан кийин катка жооп берип атат. Эмне үчүн силер ошол заранее айткан жоксуңар ал? По закону. Кто по закону отменяет постановление? Вам вопрос. Мен сурап атам силерден. Нет, я у вас спрашиваю. Баратова 2 жылдан кийин кат берип атат. По закону кто отменяет постановление? Постановление ГАИ. ГАИ. Я при чем? Жок, ал жерде эме болуп атпайбы? Силер түздөн-түз тийишиңер болуп атпайбы ГАИ менен? Кызматташып атпайсыңарбы? А ГАИге силер жанагы жол эрежесин бузуп коюп туруп, андан кийин барып силер ГАИге маалымат берип атасыңар, 5-inde берип атасыңар. Биз 3-ünde иликтөөнү чыгардык, силер катты 5-inde жиберип атасыңар Баратовага. А Баратова 2 жылдан кийин жооп берип атат. Канчалык ошол мыйзамдуу? Ну, спросите у госорганов. А бүгүн ошол уяласыңарбы мындай 90 жолу эреже бузуп, анан өзүңөр төлөбөй? Качан эреже бузуп? 90 жолу. Нет, время когда? Время, по времени. Безопасный город. По времени когда? Месяц, год какой? 20-й. 20-й нет, неправильно. 19-20 жылдары. 19 июнь, май, правильно? Я генеральный пришел в декабре 19 года. Ко мне какие? Я тогда не был даже генеральным. Ко мне какие вопросы? Тогда был... да? Ну тогда, когда вы... Генеральный директорга тиешелүү дал, туурабы? Ну не я был, во-первых. Компаниянын машинасы кимге тиешелүү? Компанияга. А компаниянын жетекчиси ким? Мен. Андан мен айтып атасыз. С декабря 19 года. О нарушениях идет речь май 19 года. Я тогда здесь не работал даже. Вопрос. Төлөйсүңөрбү ошол? Төлөбөйм. Неге төлөйсүңөр? Потому что я не работал, да я не нарушал. Компания төлөйбү? Төлөбөйт. Неге төлөбөйт? Потому что госорган отменил постановление. Госорганга силер кат берип атпайсыңарбы? 2 жылдан кийин жооп берип атат. Силер совместно иштеп атпайсыңарбы? Ал жерде кызматтык абалыңардан пайдаланып атасыңар. Коррупциялык иш да булчу. Слушай, если коррупционное дело, И? Есть орган, который разбирается, правильно, коррупция? Пусть разбирается. Давай, до свидания. Ты... Негизи мындай совесть болуш керек да кишидечи. Компаниянын өзүңөр компания менен бузасыңар, эрежени бузасыңар, анан кийин өзүңөр төлөбөйсүңөр, карапайым эл төлөтөсүңөр. Бабушканы уруп, ызычуу менен МВДдан кетпедиңер беле. Анан ошого уялбай компаниянын кадыр баргына уялып атасыңар. Ты не провоцируй. Не провоцируй. Ладно? Уяласыңарбы ошо бабушканы урганыңарга? Судом МВДда иштеп жүргөндө өзүңөр хулиганство менен кызматтан кетип атасыңар. Судом это доказано. Доказано? Соттун чечимдери турбайбы тиякта? Оправдан деп турат. Оправдан деп турат. Хулиганство менен кетип атасыңар МВДнан. Анан МВДнын өкүлү ушундай кылып азыр. МВДдан подожди. Коргоо органында иштеген кызматкер бүгүн 90 жол эреже бузат дагы компания. Подожди. И төлөбөйт. Не провоцируй, во-первых. Ты решение суда видел? Там человек оправдан написано, правильно?
кандай болгондо да хулиганство болот ал жерде. Оправдан дейм, решение суда есть. Интернетте турат. Жана бабушка токмок жегенин турат. Ты сделал. Ошондой болуп туруп өзүңөр. Нет. Ошонон уялгыла, биринчи компаниядан уялбагыла ал. Ты с материалом дела знаком? Конечно. Что там написано? Как обстоятельства было Силер дело? мага суроо бербей койгуңуз. Өзүңөр жакшы билесиңер ал Ну нерсени. как было обстоятельства дела? Ну расскажи мне. Ошол. Ну расскажи мне. Уят төлөп Нет, койгула, компания нет, төлөп койгула. расскажи мне. Уят ошол. Обстоятельства расскажи эреже мне. бузганыңарды төлөгүлө. Бул шермендечилик, өзү компания өзү бузат дагы төлөбөй койгон уят. Есть органы, которые Соттон да разбираются. уттук мына. Камерага тийишпе? Камера, сен кимсиң? Жок, турнар. Түспө, жакын келбем. Жакын кел. Мен эстип калгам, жөн жүрсүң сүйлөп. Жок, кайка жүрсүң? Сен кимсиң? Мен сага мындай айтып берейинчи. Айтпайлы кой, сен кимсиң өзүң? Жүрсүң? Кайка жүр. Мындай. Бассаң мен. Келчи бу жака эле сүйлөп мындай. Мына жүр. Неге айтасың? Албайм. Неге бизге камерага тийип атасың? Неге камерага тийип атасың? Мына урматтуу көрөрмандар, Vega компаниясында иштеген директоруна биз интервью алып атканыбызда биздин камерага кол салган мына ушундай Vegaның компаниясынын өкүлдөрү бизге ушундай наез кылып Чаламандын чак түшүндө бизге ушундай кол салганга аракет кылып атышат. Мына ушундай кыргыз элин тоноп аткан компания кыргыз элине зыян келтирип аткан, өздөрү мыйзамсыз туруп, мыйзам бузуп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизди сыйлабастан ушундай ишмердүүлүк кылып аткан компаниянын өкүлдөрүнө өзүңүздөр баа берип, өзүңүздөр бир тыянак чыгарып коесуздар.